Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен алтын сертификаттардын ээси болгон бүтүрүүчүлөрдүн сыйлоо аземи болуп өттү. Президент алтын сертификаттардын ээлерине жана жогорку бала алгандарга Кыргыз Республикасынын президентинин мактоо грамоталарын, эстеликке белектерди тапшырды. Урматтуу достор, окуган мектебиңердин сыймыгы болдуңар, эми тандаган окуу жайыңардын андан соң өз өлкөңөрдүн сыймыгы болууга тийишсиңер. Ошентип муундардын байланышы үзүлбөй уланып кете берет. Мындай вазипаны үзбөй улаган билимдүү жаштары бар элдин тарыхта изи жоголбойт. Мына силердин колуңарда алтын сертификат турат. Бул сертификат силерге чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат. Силер үчүн Кыргызстандагы бардык окуу жайларынын эшиги ачык. Бюджеттик негизде каалаган окуу жайыңардан окуй аласыңар. Араңарда чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшыра тургандагы балдар, кыздар бар албетте. Бул дагы жакшы көрүнүш. Эң башкысы келечекте чет жерден алган билимиңер менен өз мекениңерге келип, өлкөңөрдүн өнүгүшүнө салым кошуу канчалык маанилүү, канчалык сыймыктуу экенин унутпашыңыздар керек. Бүгүнкү салтанатта ата-энелер менен урматтуу ага-эжейлерге кайрылып кетүүнү дагы эп көрүп турам. Бүгүн алтын сертификат алган балдарыбыздын жүзүндөгү кубанычты көрүп, ошондой эле билим берүүнүн сапаттары боюнча жүргүзүлгөн сынактардын жыйынтыктарын байкап, жаштардын билимге болгон кызыгуусу жыл сайын өсүп баратканын канааттануу менен белгилеп кетким келип турат. Ар бир өлкөнүн өнүгүшү анын жарандарынын адеп абийирине, таалим тарбиясына жана алган билимине байланыштуу деп тегин жерден айтылбаган. Эң биринчи таалим тарбия мерчемдери үй бүлөдө, бала бакчада жана мектепте калыптанары баарыбызга маалым. Бирок ошол үй бүлөдө, бала бакчада, мектептерде кандай тарбия, кандай билим берип жатканы бул башка маселе, бул ойлондуруучу жагдай. Азыркы жаштар мобилдүүлүгү жана жигердүүлүгү менен тез өзгөрүлүп жаткан коомго оңой адаптация болушу зарыл. Буга эң алды менен ата-энелер, тарбиячылар жана мугалимдер өтө чоң маани бериши кажет. Балдарыбыздын тез өнүгүп жаткан дүйнө агымынын терс жактарына кошулуусуна тоскоол болуп, жакшы жактарына аралашуусу түздөн түз сиздердин эмгегиңиздерден көз каранды. Кызжебек Жээнбекова Кыргызстан боюнча жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку 236 балл алды. Ал келечекте дарыгер болорун айтты. Мен Ош шаарынын Киров атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсүмүн. Ортого ошо 1-класстан бери эле жакшы окуп келип, 11 жыл бою бизге эжекелер билим берген билим менен ошо тестти тапшырдым. Мен өзү 1-класстан бери медицина тандап келем. Анткени менин ата-энем дагы врач. Бишкек шаарынын номер 12 мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Адия Кайыпова алтын сертификатка ээ болду. Мектеп гимназиянын директору Гүлбарчын Умиталиева гимназиядагы жетишкендиктер тууралуу буларга токтолду. Быйыл биз биздин окуучубуз алтын сертификаттын ээлери болду. Буга чейин дагы мектеп жогорку деңгээлде көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, жыл сайын алтын сертификаттардын ээлерин даярдап келишет. Мындан тышкары быйыл мактанып кетсек болот, 4 алтын тамганын ээлери болдук. Андан тышкары олимпиадаларыбыз бар. Анан эң күтүүлүү ушулардан күткөнүбүз алтын сертификат болду. 2 окуучубуз алтын сертификат алышты. Жайыл Батыр атындагы жалпы билим берүү лицейинин бүтүрүүчүсү Нурислам Абдисаматов 236 балл алган. Ал Кореянын жогорку окуу жайларынын бирине тапшырганын билдирди. ОРТ тестине жылдын башынан бери эле максат койгом. Бирок алтын сертификат алам деп ойлогон жокмун. Азыр Кореяга тапшыргам, бирок буюрса Кыргызстандагы универлерге дагы тапшырам. Буюрса, анан жаштарга эгерде максатыңар болсо, анда башынан эле план коюп, күнүгө кичине болсо дагы аракет кылсаңар, анда буюрса силер каалаганыңарга жетесиңер.
2023 жылы жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча 29.799 катышуучунун 58,3%ы 110дон жогору бала алды. Тестке өлкө боюнча 51.073 адам катышкан. Анын ичинен 54 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болду. Асель Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.